Ассаламу алейкум. Кече ушул жерге помидор көчөтүн алып келип отургузганбыз. Азыр суу коюп атам. Күндө 15 минутадан суу коюп турушум керек. Себеби помидордун болгону ушунчалык 5 сантиметрдей болгон гана тамыры бар. Ага суунун көп кереги жок. Азыраак гана күндө суу талап кылат. Анткени кичинекей тамыры бар. Көчөткө канча суу коюш керек, канча убакыт суу коюш керек деген суроону көп беришет. Бүгүн ошол даракка суу берүү боюнча сүйлөшөлү. Даракка негизги 3 негизги фактор керек. Ошол негизги 3 фактордун бири суу болуп эсептелет. Даракка күндүн нуру, суу, көмүртек. Суутек, көмүртек, күндүн нуру. Мына ушул 3 негизги фактордон жашайт дарак. Бул жерде суу коюш боюнча алганда биринчи жердин профилин алайлы. Жердин профили канчалык катмар калың. Жер кандай, оор топурак чөп-болубу, же аралаш кумдуубу, же кумдуу таштактуубу. Мисалга менин жерим кумдуу таштуу келет. 1 саат суугарсам эртең кайра эле суу көрбөгөндөй ошондой акыбалга келишим мүмкүн. Саратанга келгенде. Анан мезгил. Жайында сууну дарак көбүрөөк буулантат. Жайында көбүрөөк сууга талап муктаждык көп болот. А жазында болсо азыраак. Анткени күндүн нуру анчалык ысыбайт. Анан өсүмдүктүн өсүү фактору. Өсүмдүк өсүп аткан мезгил май, июнь, июль. Ушул мезгилде, мөмөнү жетиштирип аткан мезгилде сууну көп талап кылышы мүмкүн. Анан деңиз деңгээлден сөзсүз көз каранды. Сиз кайсыл аймакта жашайсыз? Эгер ылдыйкы зонада жашай турган болсоңуз, сиздерде күн ысык. Ал жерде сууну көбүрөөк талап кылат. А ортоңку зонада азыраак, жогорку зонада андан аз талап кылышы мүмкүн. Кээ бир жерде, мисалга Кыргызстандын түштүгүндөгү арсланбап токойлору, дагы ала бел мисалыга, сары челек, мына ушул жерлерде жапайы өскөн токойлор бар, алмалар өсөт, жаңгак өсөт. Алар сууну жамгырдан гана алат. Мына ошонун эсебинен жашай алат. Мына ошол жамгырдан дагы көз каранды. Жазында мисалга жамгыр көп жаайт. А Саратанда болсо жамгыр аз жаашы мүмкүн. Мына ушундан дагы көз каранды. Бир дыбырап 15 минут жаап өткөн жамгырдан 1 гектар жерге 900 челек суу түшөт экен. Бул демек сиздин көчөтүңүздү бир жумага артка суугарбай турганга мүмкүнчүлүк түзүп берет. Ошол жамгырдан сууну алып турат. Андан кийинки дагы бир фактор көчөттүн жаш же чоңдугуна карап. Жаңы тигилген көчөт мына ушул помидорго окшоп, тамыры кичинекей болот. Ага тез-тез көп суунун кереги жок. Тез-тез суу коюп туруш керек болот. Ал эми чоң дарак болсо, анын тамыры жетиштүү. Ал 1 метр тереңдиктеги нымдуулукту дагы ала алат. Андан кийинки нерсе бул көчөтүңүздүн бийик өсүүчү, тез өсүүчү же карлик. Эгер сиздин көчөтүңүз карлик боло турган болсо, анда карлик көчөттөр тамыры 20 сантиметрден 40, ашып кетсе 60 сантиметр тереңдикке чейин жайгашат. А булар тез-тез суу ичип туруш керек, анткени анын тамырлары майда тамырлар. А тез өсүүчүнүк болсо, бул сууну азыраак талап кылат. Анткени анын тамыры тереңдеги нымдуулуктан ала алат. Сууну мына ушинтип арык менен агызып койгондо, эгер топурак оор боло турган болсо, анда жердеги сиңген абанын баарын айдап чыгат. Натыйжада дарактын тамырына аба жетпей буулат. Көчөткө качан суу коюш керек? Азыр интенсив бактарда, заманбап бактарда атайын
компьютерге туталган индикаторлар орнотулат. Ал жердин кайсы сантиметрде канча нымдуулук бардыгын ал компьютерге берип турат. Ал эми кол менен биле турган болсок, анда жерди 30-40 сантиметр казып, ал жерде топуракты алып, сыгымдап, аны мыжыгып туруп жерге таштап коебуз. Жерге таштасак, эгер топурак чачылып кетсе, анда нымдуулук аз, 60%тен аз. Ал чачылып кетти, ага суу коюш керек. А эгерде тоголок боюнча кыла турган болсо топурак, анда суу нымдуулук жетиштүү деген сөз.